Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер Айымдар ааламы берүүсүн көрүп олтурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер буйруса жашоо айланпасы деген темада маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто Бакыт клубунун негиздөөчүсү жана ошондой эле психолог айымыбыз Венера Бөкөтаева жана ошондой эле балдар психологу, педагог айымыбыз Рано Ахматова. Ассаламу алейкум, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Алейкум ассалам. Рахмат. Ал эми бүгүн ошо темабызга кайрыла берсек, темабыздын өзүнүн аты аталып тургандай жашоо айланпасы. Эмесе Венера эже ушул жашоо айланпасы десе, балким баарына таң калыштуу же болбосо кызык угулушу мүмкүн. Ушул теманын атын биринчиден талдап алсак, Ассаламу алейкум барыңарга. Негизи жашоо айланпасы деген эмне? Бул мындай караганда психологияда үч бурчтук деген нерсе бар да. Үч бурчтук бул жөнөкөй эле силер билгендей эле жөнөкөй эле геометриядагы эле үч бурчтук сымал нерсе, бирок ар бир бурчунда адамдын кандайдыр бир түрлөрү жайгашкан да. Кеңири айтканда мындай акыбалдар десем болот да. Бунун негизинде жөнөкөй мисал келтирбесем түшүнүк кыйын болуп калат. Ошон үчүн бир окумуштуулар кылган бир эксперимент жөнүндө айтып кетейин. Окумуштуулар баканы кармап жөнөкөй эле идишке мустак сууга салганда, верне ысык сууга салганда бака деген баягы чочуп кетип, ал идиштен секирип кеткен да. Бирок ошол эле баканы мисалы үчүн мустак сууга салып, ылдый жактан идишти ысыткан учурда бака ошол суунун кайнаганын өзү байкабай, ошол суунун ичинде бышып калган болот да. Бул эксперименттин негизинде как раз таки үч бурчтукту айтып атпайбызбы? Адам баласы дагы ушул үч бурчтуктун ичине кирип кеткенде, чыга албай калганда, ошол бакадай болуп күйүп кетип аткан адамдар көп да биздин учурдачы. Ар бир бурчу мен айтып кеткендей атайын бир адамдын акыбалын билдирет. Мисалы үчүн кайсы акыбалдар экенин азыр айтып кетем. Бул орусчасы айтканда эми агрессор же кыргызча айтсак башкаруучу, бирок каардуу башкаруучу десек, наверное, туураараак болот Биз кыргызча которуп Рано менен бир аз эметип калдык да, ойлонуп. Бир бурчунда каардуу башкаруучу турса, экинчи бурчунда бул куткаруучу болуп турган акыбалдагы адамдар бар. Үчүнчү бурчунда бул жабырлануучу. Жөнөкөй сөз менен эми орусча айтканда жертва деп көбүнчөсү жабырлануучуну да жакшы түшүнбөгөндөр бар экен да бизде. Жертва акыбалында жүргөндөр бар да. Ар бир бул акыбалдагы адамдар, алар ошол акыбалга жараша башка адамдар менен маек түзүшөт, барлашат, өзүн алып жүрүшөт, өзүнүн мүнөздөрү ошого жараша дагы өзгөрүүлөрү болуп турат да жашоодочу. Бул акыбалдарга дагы эми карап көрсөк аябай оор болуп келет ар бири. Мисалы үчүн башкаруучу дагы өзүнүн акыбалында баарын эле башкара бергенде эле оңой эмес да адамгачы. Анткени дайыма тынчсызданып, дайыма бирөөнү башкарам деп өзүнүн күчүн көрсөтүш керек, дайыма баягы статусун алып жүрүш керек десек болот. Бул дагы адамга аябай кыйын келе турган нерсе да. Куткаруучу деле ошол да. Куткаруучу мисалы үчүн биздин айымдар аябай боорукер болот эмеспи? Анан кийин баарыбыз эле баардыгын куткаргыбыз келе берет. Бул жерден эми эч кимге жардам бербей коюш керек бекен дагы деген суроо пайда болуп кетиши мүмкүн. Ал жөнүндө бирок сөз болгон жок. Бул жерде ошол адамдын куткаруучу абалын кийип алганда, мисалы үчүн ал адам баягы жардам сурабаган адамдарга эле жардам берип атканы да. Башкача айтканда жардам сурабаган десе, мисалы үчүн ошол эле ичип кеткен эркектерге жардам берем деп, аны тыштатам деп мындай аракетин күч кылган айымдар көп да. Ошол мисалы үчүн ичип кеткен же болбосо наркоманияга берилип кеткен, оюн, башкача бир нерселерге берилип кеткен баягындай адамдарды карасак, аларга мисалы үчүн 5, 7, 10 жыл тажрыйбасы бар чоң-чоң адистер дагы жардамы мындай толук кандуу бере албагандар бар да. Туурабы? Бардыгына эле баягы
жардам алса эле кандай десем өзгөрүп кеткен адам деле аз десек болот бирок ошол жөнөкөй эле айым арык жашынакай жөнөкөй эле мындай эч кандай адистиги жок айым куткаруучу болуп ошол адамды ошол акыбалдан чыгарып алам деген үмүт менен жашайт да ошол жөнүндө сөз болуп аткан. Башкача айтканда баардыгын куткарып эле жардам сурабаса эле мен беришим керек деген ичинде мындай катуу мен кылышым керек деген бир түрткү бар болот да мындайчы жертва же болбосо жабырлануучуну айтсак ал өтө мындай кандай десем дайыма ыйлаганды жакшы көрөт, анан кийин мындай өзүнүн жертва абалына алып келип алып жабырлануучу абалында алып жүргөндү жакшы көрөт, мына карачы деп өзүнө көңүл бурдурганды жакшы көрөт. Ооруп атам, биягым ооруп атат, тиягым ооруп атат, анан колуман эчтеке келбейт да, менде жок да, конечно мен үй бүлөм андай деген бай эмес да деген дагы шылтоолор дайыма табылат да бугачы. Анан ыйга дагы дайыма кандай десем далил тай берет да жашоосундачы. Тагдырым жаман, мамлекет жаман, күйөөм жаман, там кайненем жаман, мен эле бир байкуш мында. Анан кийин баардыгы эле ушинтип эле мени эле сындырып эле келет бул дүйнөдө деп эле ыйлап келет да. Бул ар бир акыбал өзүнө жараша адамдар тартып келет. Башкача айтканда ошол башкаруучу өзүнө дайыма жертваларды издейт, өзү аны түшүнбөй да, башкача айтканда түпкү аң сезим менен ошондой адамдарды тартып келет өзүнөчү. Жертвалар болсо мисалы үчүн жабырлануучулар ошондой агрессор багындай башкаруучуларды наоборот жакшы көрүшөт да. Анткени аларга мындай акыбал өтө ыңгайлуу, жертва абалында жашоо ага жагат да негизичи. Көпчүлүгү таарынышы мүмкүн бул сөздөргө, бирок чындык деген чындык да, буну эч нерсе менен жаба албайсың. Эмнеге андай жертва абалында буларга жашоо жагат? Анткени адамдын ичинде баардыгы эле билгендей толтура аргандай гормондорубуз бар, бирок биз баягы медицина тармагында билим албагандан кийин көпчүлүгүбүз ал жөнүндө мындай түшүнүк алган эмеспиз, билбейбиз. Жөнөкөй эле ошол жабырлануучунун ичиндеги баягы гормондорду карап көрсөк, адам жертва абалына кирип кеткенде өзүн сооротуп, баянтип өзүн ыйга алып келип эле кайгырып, капа болуп жүрө бергенде адамдын ичинде кортизол деген гормон көбөйөт да. Бул баягы адамды капа кылуучу гормондордун бири. Бирок Алла таалам ушундай билгич зат болгондуктан кийин бул да гормондор бизге кандайдыр бир себептер менен керек болгон үчүн бизде бар да. Бул гормон мисалы үчүн адам баягы коркунучтуу акыбалдарга келип калганда адамдын өмүрүн сактап калганга жардам берет негизичи. Органдарга кандай десем күч дем берип турат. Башкача айтканда согуш учуруна келип калган болсо адам, Кудай сактасын эми, бизди баягы психикабыз жиндүү болуп кетпеш үчүн кортизол берилет да. Биз ошол акыбалдарга чыдап, аны түшүнүк менен кабыл алып, баягы психикабыз жаман жакка ооп кетпес үчүн биз баягы кортизол менен колдонобуз да. Бирок заманбап дүйнөдө андай тынчтык жашоодо деле дайыма өзүбүздө ошондой жаман алып жүргөн болсок туура эмес. Жөндөн жөн ыйлап эле, жөндөн жөн эле жабыркап эле жүргөн болгондо кортизол көбөйөт дагы. Бунун негизинде нонадреналин деген гормон дагы күч алат. Нонадреналин деген гормон бул эмне? Нонадреналин жөнөкөй сөз менен айтканда бул табигый адамдын ичиндеги наркотик десек болот да, жөнөкөй сөз менен айтканда. Эми табигый наркотик да болмок беле деген да ой келет да. Бирок ошол эле мисалы үчүн согуш учурунда ар кандай жарадар болушат элдер бир жерин кезип алып же ок тийген болгондо, мисалы үчүн адам ошол ооруну, денесинин оорусун сезбеш үчүн нонадреналин күчөп чыгат да. Башкача айтканда, адамга ошол ооруну сезбегенге, кандайдыр бир жардамды күткөнгө жардам бере турган гормондордун бири да. Жертва болсо ошол нонадреналинди алыш үчүн көбүнчөсү эмне кылат? Истерикаларды салат биздин айымдар, күйөөлөрү менен урушуп, кыйкырып, жаңжал салып, жөнөкөй эле жерден, баягы жок жерден эле уруш чыгарып үй бүлөлөрдө. Кээбиркилер дагы айтат го, баягы
бир айда мен бир урушуп баягы жакшылап урушуп албасам күйөөм мененчи бир башым ооруп турат дегенсип ошондойлор бар да. Башкача айтканда чындыгында бул болгону ошол табигый наркотиктин жетишсиздигин, ал ошону алгысы келгендигин билдирет да. Ошол жертва анан кийин истерика кылат, урушат, кыйкыруу, өкүрүк, уруш, жаңжал болгондон кийин эмне болот? Эркек да чыдабай баягы кээде колун көтөрүп койгон болсо же өзүн кармаланбай калган болсо, айымга баягы колу көтөрүлүп калган болгондо дагы эмне болот? Айым баягы ыйлап, баягы эле жертва абалына жатып калып, мына мен жашоом ушундай, адилетсиз эркек, ал деген карманыш керек болчу деп, бирок ага чейин айтылган сөздөрүн деле өзгө байкабай калышы мүмкүн да. Бирок баягы жертва абалында баягы нон-адреналинди толугу менен алат дагы, бир жыргап алат десек дагы мен жаңылышпайм да бул жерденчи. Потому что бунун баардыгы далилденген нерсе. Рахмат. Демек, бул жерде биз түшүнгөндө бул үч бурчтук деп аталат. Жана негизи айтканыңызда мен деле кошулдум. Анткени жашоодо бүгүнкү күндө чындыгында үч абалга туш келген, же болбосо ушул абалда жабыркаган, жардам берем деген, же болбосо мен кыйынмын деп башкарганы сүйгөн айымдарыбыз өтө эле көп да. Көпчүлүк пайызы десек деле болот экен да. Ал эми ушул абалга кантип туш келип калат? Кандай себептерден улам туш келип атат? Жанычы? Көбүнчө бул себеби тарбиядан, балалык кезден. Мисалы үчүн 3 үй бүлө болсо, 3 кыз чоңойгон 3 үй бүлө, үчөө тең сенин колуңдан келбейт, сен эчтеке кыла албайсың деген сыяктуу сөз айтса, бир кыз ооба менин колумдан эчтеке келбейт деп жабырлануучуга айланат да. Бирөөсү болсо, жок менин колумдан келет деп ошону далилдеш үчүн башкаруучуга айланат. Мен бардыгын колуман келет, мына көрсөтөм деген сыяктуучу. Бирөөсү болсо дагы ошол колунан келерин далилдеш үчүн куткаруучуга айланат. Бул тарбиядан, жашоодон көбүнчө тарбияга көз каранды. Ата-энесинен үлгү алат. Көбүнчө ата-энесинин сөзүнөн эмес, ата-энесинин өзүнүн жүрүм турумунан, сүйлөгөн сөздөрүнөн тарбия алышат да. Ата-энеси өзү кайсы абал көбүрөөк болсо, балада дагы ошондой абал көбүрөөк болот. Бирок ушул 3 абал тең коркунучтуу абалдардын бири. Өзү эң коркунучтуусу бул жабырлануучу деп аталат. Өзү жабырлануучулар унчукпай жабырлануучу болуп жүрө берет дагы. Анан бир күн жаралат. Катуу ошондуктан баягы криминалдарда күйөөсүн өлтүрүп койгон, же ушундай жаман иштерди кылып койгондор көпкө чейин жабырлануучу болуп жүрүп, анан бир күн жаралат да. Ал эми ушул абалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Биз кантип ушул абалдан чыга алабыз? Бул абалдан чыгыш үчүн биринчиден бул абалды жакшылап үйрөнүп, түшүнүп, өзүн далилдеп, тактап, ооба деп моюнга алып, өзүн табыш керек. Мен кайсыл абалда бул жакка кирдим депчи. Башкача айтканда, мындай абалда, мисалы үчүн, кеңири айтып кеткенде, кандай десем, бир эле айым үчөөндө тең болот да. Ошон үчүн айлампа деп койдук да бул аттычы. Ооба, анткени мисалы үчүн ал айым бул абалга куткаргыч болуп келген болсо, 70% куткаргыч болуп кирди. Бирок башкаруучуда дагы 15% жүрөт да. Жабырлануучу дагы буда бар. 15% бул адамда бар нерсе. Анан ошентип тегерен жүрө берет. Бир эле сүйлөшүүдө 5 мүнөттүн ичиндеги болгон сүйлөшүүлөрдө ал бардык абалдарга түшүп чыгып кеткен учурлар көп да. Мисал катары келип туруп кетсек, мисалы үчүн кээбирки айымдар апалар менен сүйлөшкөндө көп болсо 15 мүнөт сүйлөшөт. Анан апасы чалып, мына атаң урду, ушинтип кечеге мас келип, анан кийин мен бир түрттү, колум ооруп калды деп кызына түнү чалып антип көйгөйүн айтат да. Кызы болсо эмне дейт? Ал спасатель, то есть куткаргыч, апасы жертва. Кыз айтат, апам эмне кылайын эми, келип калайынбы, же скоро чакырайынбы, эмне кылайын деп куткарайын деп атат да апасынчы. Эмнеге мындай эле жашай бересиңер деп дагы. Анан апасы да, жок, эчтеке кылбай эле кой. Бир аз отуруп турайын, бир аз өзүмө келип туруп анан кийин барып жатам да, эмне кылмак элем дейт, мисалы. Кыз болсо эмне дейт? Мам,
эми бирдеме кылыш керек го, кел андан көрө мен келейин деп баягы өзүнүн жардамын сунуштай берет. Анан кийин эмнеге эле ушинте бересиңер деп дагы мындай агрессорго өтүп агрессиясын көрсөтө баштаганда апасы эмне дейт: эй, сен эмне атаңды билбей калыпсыңбы, канчадан бери билесиң го атаңды, дайыма эле ушу го деп ал дагы агрессорго айлана баштайт да. Анан кийин туруп дайыма эле ушинтип эле ыйлай бересиңер, бир келишимге келип бир доктурга көрсөтсөңөр болбойбу атамды деп бул баягы агрессорун күчөтсө, апасы огош бетер жертвага түшүп, эми сен эле калдың эле дейт. Мисалы үчүнчү, мен урушкан, биякта атаң болуп эми сен калдың мен урушкан, баарыңар жеп алгыла, мен тирүүлөй дейт. Мисалы үчүн биздин кыргыздарда ошондой сөздөр көп экен го. Анан кийин туруп анан кийин кызы апасына боору ооруп кетип эмне дейт: и апа, кечирип койчу, мен дагы сени капа кылгым келген эмес, просто мен дагы билбей атам эмне кылышты, кантип жардам беришимди да билбей атам, сен же айтпайсың деп баягы айтса, сен атаң келе соода деп өзүнүн эле кызына өзүнүн эле атасын баягы жамандагандар көп да. Анан кийин ошентип эле бир эле сүйлөшүүнүн ичинде ар бири ошол үч бурчтуктун ичинде тегеренип жүрө берет да. Бул өтө мындай туура эмес нерсе. Анан аябай мага сонун суроо бир кыз берди эле да. Мен ошол апам ошентип дайыма айтат атамды, дайыма атам жамандайт, мага бул да жакпайт. Эмне деп жооп берем? Кантип мен апамды мындай туура жолго сала алам же болбосо жакшы кеңеш бере алам депчи. Аябай туура суроо деп ойлойм бул. Мисалы үчүн, силердин атаңар болгондон кийин ал кандай ата, ичкенби, ичкен эмеспи, баары бир деле бул атаңар да. Ошон үчүн апаңарга катуу эле айтыш керек. Катуу эмес, бирок мындай так айтыш керек десем болот. Апа, бул менин атам. Экөөңөрдүн ортоңордо кандай мамиле болсо, чындыгында менин ага эч кандай тиешем жок. Силер экөөң ошол мамилени өзүңөр түзүп алышыңар керек. Мага экинчи атамды жамандап чалбаңыз. Анткени мен дагы атама болгон ичимдеги көз карашым, сезимдерим, оюм, мүнөзүм, ага болгон баягы мамилем да өзгөрүп кетип атат. Мен дагы бир жаман сезип атам өзүмдү. Сиз мага эч качан атамды жамандабаңыз мындан кийин. Ал кандай болбосо менин атам болду. Ошондо ооба, апа тарынышы мүмкүн. Сен дагы мени түшүнбөйсүң деген сөздөр болушу мүмкүн, бирок ошол эле учурда бул дагы ошол жертва абалынан чыкканга дагы жардам берет да. Огош бетер ага жардам берип баягы деп аны боору ооруп башынан сылай берсек жертваны, огош бетер жертвага түшүп кете берет. Жертванын эң коркунучтуу жери булар деген айыксыз оорулар менен да ооругандар көп. Анткени өздөрү эле ошол ооруну өздөрүнө тарта берет. Мен ушундай бир ооруп калсам, эми атайын тартпайт да. Булар деген баягы кандай десем, жан дүйнөсү менен ошол түпкү аң сезими менен тартып алат да оорунучу. Мага боору ооруса экен, мен бирөө баягы көңүл буруп мага мени караса экен деген максаты бар да ичинде күчтүү. Анан карасаң эле айыксыз оорулар буларга жармашкандар көп. Бунун негизинде статистика менен далилденген атайын баягы ошол эле онкологиядагы статистиканы карап көрсөңөр, ошол эле айымдар менен сүйлөшүп көрсөңөр, баардыгы жертва абалында жүргөн айымдар да. Эми ооруп калганы ал бир чети, экинчи чети алар мындай агрессорго айланып кеткени дагы аябай көп да. Бирок ошондой күчтүү агрессор абалына айланып кеткенде бул бир аз коркунучтуу нерсе болуп кетет. Рано айткандай, криминалистиканын статистикасы боюнча жертва абалында жүргөн айымдар аябай мыкаачылык менен киши өлтүргөнгө дагы барган адамдар көп да. Демек, ушул абалдан жада калса суицид абалына деле кабылгандар болушу мүмкүн да, Суицид абалында ооба болушу мүмкүн. Бул эми баягы жашоо сценарийине жараша болгон тема да, суицид абалычы. Бир аз бияка дал келбейт, бирок андайлар бар. Но суицид абалына дагы жөн барышпайт да буларчы. Коркутуу, кандай десем, коркутам деп барат, бирок кандай десем, коркутам деп бар туруп, бирок до конца барбайт да буларчы. Акырына чейин жетпейт.
бул просто коркутуу абалы. Коркутуу, Вот, да. То есть башканы манипуляция менен колдонуп өзүнө багындыруу, өзүнүн кызыкчылыктарын аткаруу болуп саналат да. Ошон үчүн кандай гана уруш жаңжалдар болбосо үйдө дайыма аны сөз менен адам болгондон кийин бизге сөз Алла таалам тил бергенден кийин, ооз бергенден кийин биз аны чечип алсак болот. Болгону чоң адамча сүйлөшүп, бирок жертва абалындагы адамдар чоң адамдардай эмес да. Алардын аң сезими деген баягы подростковый 13-14 жаштагы баланын аң сезимине калып калган. Өскөн эмес. Рахмат, Венера эже. Өтө сонун айттыңыз. Чындыгында бул абал өтө коркунучтуу абал экендиги баарыбызга далил болуп турат. Демек ушул абалда мүмкүн болушунча арылганга аракет кылышыбыз керек. Кадырлуу көрөрмандар жана угармандар, эгерде ушул биздин темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номери 0705 96 94 41 0705 96 94 41. Жана ошондой эле ушул маселе чындыгында бала тарбиясына өтө чоң таасирин тийгизет экен деп түшүндүм да. Азыр сиз айтып жатсаңызчы, Рано эже, ал эми ушул ата-эне негизи эле балага бир нерсени түшүндүрүп жатканда, сүйлөп жатканда же болбосо өзүнүн көйгөйүн айтып жатканда эмнеден абайлаш керек же эмнени айтуу болот, болбойт, ушул маселе боюнча да айтып өтсөңүз. Өзү ата-эне балага көйгөйүн айтпаш керек. Бала кичинекей, элементарный эле мында баланы жумшаганда биз баланын маанайын көтөрөбүз дейбизби же өзүнө ишенич жаратабыз дейбизби? Сен болбогондо мен эмне кылмак элем, сен болбогондо мен кыйналып калмакмын деп кичине дастуркан жыйнашып койсо деле ошондо айта беребиз го. Бул апасы жабырлануучу боло берет да. Эми сен болбосоң, бала болбосо деле эчтеке болмок эмес да. Негизичи өзү кылмак да ошол нерсени. Анан бала кичинекей бала чындап эле мен апам мен болбосом эмне кылмак эле деп ойлойт дагы, өзүнө жүктүү үйүп алат да. Мен үйгө эртерээк барышым керек, апама жардам беришим керек, апам мен жардам берсем кыйналып калат, өлүп калат деген сыяктуу ар бир биздин жөн эле айтып койдук деп айткан сөздөрүбүздү бала чындап кабыл алат да. Анан балабыз окууга жетишпей атат, жакшы укпай атат, ою бир жерде эмес деп анан арызданып калышат ата-энелерчи. Себеби балдардын өздөрү ошондой кыжалатчылыкка түртүп коюшат да. Анан бала окууга да алаксыбай үйдө апам кыйналып калбадыбы экен, мен барчанда жакшына эле экен, өлүп калбадыбы экен деген сыяктуу ойлор менен жүк көтөрүп туруп алат, жүк болуп алат да. Ушул элдердин жакшы түшүнүшү үчүн мен ушул үч бурчтукка бир эле адамдын киришин мисал кылып келтирип кетсем, биз мисалы үчүн шаарда жашаган айымбы, адамдарды эркекпи, айымбы, алыс бир тууганы иш издеп келип калды, апасы менен сүйлөшүп атканда апасы айткан болсо, ушул бир тууганыбыз иш издеп жүрөт экен, шаарга барыптыр деген болсо, ал айым ойлонуп алып эле ага иш сураган жок, үй жашап турайын деген жок, анан өзү эле жардам бергиси келип баягы куткаруучу абалды баштайт да. Ошого бир жардам берип коеюнчу, алыстан тууганым келиптир деп чалып чакырат, куткаруучу болуп атпайбы? Мен үйүмдө келип жаша, сага иш издейм деп анан барып ал сурабаса деле эчти алып иш издешет өзү. Анан бир ишке киргизип, иш чыгып калды, киргизип үйүндө жашап калат да, өзү чакырды. Анан иштеп айлык алып баштагандан кийин баягы агрессиясын баштайт да. Мен тамак кылып атам, суунун акчасы кетип атат, светтин акчасы төлөнүп атат, бул ойлонбойт деп алып эле өзү агрессор ролун ала баштайт. Биринчи куткаруучу болду, анан агрессор. Ал жашаган адамга жөн эле ачыгын айтса, ушундай тамакка ушунча акча кетип атат, светке ушунча акча кетип атат десе, ал деле бермек да. Ал аны билбейт. Ал адам өзү эле айтпай эле ичинен агрессор болуп эле кыжалат болуп, анан бир күнү айтат, жарылат. Сен айтканда да өзү көпкө чейин кыжалат болуп жүрүп, айтканда дагы башкача тон менен ушундай керек болуп атат. Сен ойлонбойсуң, продуктаны, светтин акчасы болуп атат деп Айса квартплат бер дегенде Айса ал адам макул, аны мурун эле айтпайт белеңиз деп акчасын берген болсо, дароо кайта уялуу сезим пайда болуп кетет дагы. Жабырлануучуга айланып баштайт. Мага акча керек болуп атты эле да, анан ушундай болуп атты эле, мен бир жерим ооруп атты эле деген сыяктуу дароо жертвага айланып баштайт дагы. Бир эле заматта өзүбүз ошо үч бурчтуктун ичинде айланып жүрө беребиз дагы, кыйналып калабыз да, ага өзүбүз эле кире алабыз. Эгер өзүбүз ошол үч бурчтукта экенибизди билген болсок, чыкканга аракет кылышыбыз керек. Ал чыгуу тууралуу биздин курстарыбызда кеңири айтылып кетет. Демек, бул учурда биз жанагы баардык нерсени ичибизге топтоп туруп анан кийин жарылып сөз айткан, бул өтө чоң катачылык экен да. Көрсө,
Убагында, убагында убагында ачык айтып сүйлөшкөн жакшы да. Акырын эле. Бул өтө чоң актуалдуу тема деп деле ойлойм, анткени бүгүнкү күндө биздин көпчүлүк айымдарыбыз мына ушул абалга эле туш болгондор көп да. Ал эми жалгыз бой тарбиялаган энелердин ошол эле балдары кантип ушул үч абалга туш келип калат? Рано айтып кетти го, мисалы үчүн үч үй бүлөдөгү 3 кыз примерно мисалы үчүн бардыгы 1 жашта деп коелу. Дагы бир 4-үй бүлө бар деп коелу. 4-үй бүлөдө айым жөн эле боюнда бар. Ал боюнда бар айым капаланат, ыйлайт, кайгырат, наалыйт, эч нерсе жакпайт, мисалы жашоого баягы нааразы. Бунун ичиндеги бала, ал айымда баары бир деле баягы гормондор көтөрүлөт да. Баары бир деле кортизол деле көтөрүлөт, норадреналин деле көтөрүлөт. Анан ошого бала дагы көнө баштайт. Башкача айтканда уже төрөлгөндө карасак, бала дагы ыйлак болуп баягы аны көтөрүп монтип кечке силкилдеткенден кийин эле өзүнө толук кандуу көңүлүн алып бүткөндөн кийин анан кийин гана тынчтанат десек. Бул эмнени билдирет? Ошол бала деген апанын курсагында жүргөн кезде эле ошол гормондорго көнүп калган да. Анан кийин карасак эле ошо көбүнчөсү эми көзү тыштап кеткен, айымдар ошол акыбалдарга кирет. Же болбосо мамиледе бир түшүнбөстүктөр көп болгондо, ажырашуулар болгондо, анан карасак эле ошол кичинекей бала чоңойгондо жалгыз бой энесин көрүп, ага жардам берип, аны куткарам, аны атасынын ордуна бактылуу кылам дей берет да. Өзүнө ошол бактылуу кылам деген ролду кие берет. Атанын рано айткандай баягы, как ты говорила, эң негизги атанын кызматы. Атанын бала тарбиялоодо атанын кызматы кандай деп сурашат да. Атанын эң эле жакшы кызматы бала тарбиялоодо апасын сыйлап сүйүп берүү да. Апасын сыйлап атканын көргөн бала ал атадан жакшы тарбия алат. Ооба, чындыгында эле бул өтө сонун, өтө мындай чындыгында эле көрүнүктүү эле болуп турат да. Бала ата же болбосо ата аялына жубайын кыйкырып турса, урушуп турса, баласын тарбиялайм деп сен жакшы бол, сен жакшы оку деп туруп эле баласына акыл айтып туруп, анан өзү апасын урушуп, жаман сөздөр менен кордоп, кыйкырып урушкан болсо, анда бала андан кандай тарбия алат? Апасын сүйүп, сыйлап берип турса эле бала алардан сонун тарбия алып кете берет да. Жакшы адам чоңойот ал үй бүлөдөн. Ошондой да, тиги мындай бала дагы кандай десем, карайт да экөөнүн мамилесинчи, анан кийин апасынын бактысыздыгын карайт. Кайгырып атат апам деп, бала апасын аябай жакшы көрөт, аябай сүйөт да, ушундай чоң сүйүү менен сүйөт. Анан кийин апасы жашоого нааразы же болбосо кайгырган болсо, ар бир бала апасын бактылуу кылам деген милдетти мойнуна алып алат. Башкача айтканда, атасынын милдетин мойнуна алат. Бул аябай кыйын милдет, аябай чоң, оор жоопкерчилик болуп саналат да жашоодочу. Анан кийин эмнеси болсо эле баягы атасын эле жамандап жүргөндөр канча да. Мисалы үчүн жамандабаса дагы баягы жактырбай жүргөндөр, ичинде ошол кайгы муун бар болгондор канча. Ошол апасын бактылуу кылам деп чарчап калгандар канча да. Эмне кылбасам деле апама жакпайт деп көзүн карап баягы кандай десем, бардык колунан келген нерсесин жасаганга аракет кылган адамдар да көп да. Бирок бунун негизинде эч эле кандайдыр бир жакшы натыйжага жетпегендери канча. Эмнени түшүнүш керек бул жерден? Бул дагы эми аябай чоң, оор, кыйын темалардын бири. Апанын бактысы деген кыска сөз менен баланын бактысына аябай чоң таасир этет. Ошон үчүн силер балаңарга жөнөкөй эле бактылуулук каалайсыңарбы? Өзүңөр бактылуу болгонду үйрөнүшүңөр керек. Анан мени бактылуу кылбай жатпайбы дегендер бар, мисалы үчүн айымдар. Сизди бактылуу кылганга эч ким милдеттүү эмес. Силер деген күйөөгө чыгам, анан кийин ал мени бактылуу кылат деп ойлосоңор чоң жаңылышасыңар. Анткени бирде эркек, мен айтып кеткендей, баягы горшоктун ичине даны жок горшокко кечке суу куя берсен, аяктан гүл чыкпайт да. Ошондой эле сиздин ичиңизде
бактын даны жок болсо, силерди караба, куйсуу, удобрение койсо деле, салса деле эчтеке чыкпайт да. Ошон үчүн эркек деле таң калат да, мисалы үчүн эмне кылбасам деле бул айымга эчтеке жакпайт. Дайыма маанай чөгүп турат. Гүлбөйт депчи, мисалы үчүн. Гүлүп жашнакай, маанай сон болуп жүргөн айым дайыма өзүнүн үй бүлөсүн дагы, баласынын келечектеги бактысын дагы сонун түздөп оңдоп кетет. Бул көз каранды да, бардык нерсе бири-бирине көз каранды. Демек, ал эми ушул бизден азыр дагы бир суроо берейин. Кыргыз айымдарынын абалы бүгүнкү күндө кандай деп ойлойсуздар? Кандай артыкчылыктары, балким катачылыктары, кемчиликтери? Эми кыргыз айымдарда аябай көп эле каталар бар. Негизинде биз көрүп атабыз, айына канча толтура кыздар бизге да окууга келип окушуп атат. Алардын баягы кайгы муундарын, жазгандарын көрүп карасак, чындыгында аябай көп катачылыктары көп да. Биринчи катачылыгы менин оюмча, бир нерсени үйрөнөсөң, бир нерсени окуса, үйрөнсө, ошол мисалы үчүн маселенин бир эле тарабын карманганга аракет кыла берет экен да. Мисалы үчүн ыңгайлуу болбогула деген сөздү түзмө түз түшүнүп алгандар бар да. Анда мен барып ушуп кетишим керек деген сыяктуучу. Мындай түзмө түз түшүнгөн болбойт да. Ар тараптуу болуп карап, эки жактан өзүңөр чечим чыгарып, анан кийин колдонсоңор туура. Биздикилер ошентип айтты, значит мен ошондой кылып жашашым керек. Болду, мен анда бир текебер болуп кетишим керек. Керкилер айтат, өзүңдү сүй десек, все, мен өзүмдү сүйүшүм керек турбайбы деп, баягы салондон чыкпай көйнөк алып эле, өзүнө баарын чаптап эле, акчасын коротуп эле, бир башкача жашоого өтүп кетет да, мурдуларын көтөрүп, бир баягы текебер болуп кеткендер канча. Бул жерден жөн эле текеберлик менен, еще мындай дейт да, өзүңдү сүй эле дейсиңер, анан кийин эмне ошунчалык эле текебер болуп кетишим керекпи депчи. Силерге деген текеберлик менен өзүңдү сүйүүнүн айырмасы чоң экенин түшүнбөйт да. Ушундай нерселер, жөнөкөй нерселерге билим алуу, бул биздин айымдар үчүн бир чоң, кандай десем, алдыга түрткү болуп, бакытка бөлөнө турган, аларга баягы тынчтыкты алып келе турган нерсени берип аткандан кийин туура кабыл алууну үйрөнсө, менин оюмча бул чоң баягы жетишкендиктерге жетет деп ойлойт элем да, Кыргызстандын баардыгы. Анан кийин текеберлик менен өзүн сүйүүнү сразу эле ушул жерден эле айтып кетейин, элдер түшүнсүн. Өзүн сүйүү деген бул деген сезим. Башкача айтканда, сен көйнөк чаптайсыңбы үстүңө, боёносуңбу, же болбосо көп акча коротосуңбу, бул сүйүүгө кирбейт, ал камкордук. Бул просто сен өзүңдүн денеңди тейлегениң да. Сүйүү деген сезим. Текеберлик, ал сен бирөө менен өзүңдү салыштыруу. Башкача айтканда, мен булдан жакшыракмын, мен тигиден сулууракмын, мен тигиден акылдууракмын деген бул текеберлик. Сен өзүң менен өзүң акылдуу, өзүң менен өзүң сулуу, өзүң менен өзүң сүйкүмдүү болуп турсаң, бул текеберликке жатпайт да. Ошон үчүн өзүңдү эле сүй дей бересиңер деген баягы керки жармашканга билбей калган хейтерлерди айтам да. Бул нерселердин айырмасын түшүнүп билип туруп, анан кийин мындай чечим чыгарып, колдонгонду билгиле дейт элем да. Бул эң чоң жаңылышкандык бизде, билим алуу токтогону, же болбосо азыр эми жакшы китеп окуган айымдар көбөйүп баратат, билимге умтулгандар көп, курстарга катышкандар көп, бирок ар бир окуп аткан нерсени анализ кылып, мен жашоомо кандай туура келет, динибизге кандай мисалы үчүн туура келерин карап, мындай салыштырып, таразалап, анан кийин колдосо экен дейм да. Ошол эң маанилүү нерсе деп ойлойм да. Эң чоң ката бул түзмө түз түшүнүп алуу бардыгын, билим албоо. Өтө сонун айттыңыз. Рахмат, Венера эже. Анткени азыр мисалы бизде дагы айымдарыбыздын айткандарын угуп атабыз да, динде деле алганда, мисалы сен үйдө бул иштерди кылганга милдеттүү эмессиң, же болбосо кайнта кайнеңе кызмат кылганга милдеттүү эмессиң десе, дароо эле түп түз түшүнөт да, барат да, жок, мен милдеттүү эмесмин, мен кылбайм депчи. Ал эми бул таптакыр, анын экинчи мааниси дагы бар да, күйөөңө итаат кыл. Демек, ушул жактан бул биздин салтыбызда деле эми жаксаң, ошол кызматын кылсаң, соон аласың, батасын аласың деген сыяктуу, Ооба да. Демек, бул өтө сонун, бири-бирине дагы шайкеш келет. Ушул маселелерди дагы өтө жакшы айтып өттүңүз. Анан азыр бизде суроо бар экен. Саламатсыздарбы дейт. Баланы эркине коюп тарбияласа кандай болот дейт. Өз эркине коюп тарбияласа кандай болот? Өз эркине
азыр көпчүлүгү Европаны турап эркиндикти көбүрөөк берип коюп атышпайбы балагачы. Эркиндикти көбүрөөк берип койсок, кичинекей балага жашоого келгенден биз жол көрсөтүшүбүз керек да. Сен өзүң каалаганда жаша дегендей эле биз эркиндик берип коюп атпайбызбы? Бул өтө туура эмес. Ошол тил албастык, ынжыктаган, ыйлаган, башкарып, такыр баш бербей калган бала ошол өтө эле эркиндикти көбүрөөк берип койгондон чыгат да. Эркиндик берилиш керек. Апасынын текшерүүсүнүн алдында. Мисалы үчүн балага кирип алып, кийим алганы киргенде сен каалаган курткаңды ал деп эркиндик берип койгон болсок, бала барып жука куртка алып алышы мүмкүн да, кыштын күнү üşүй турганчы. Жок, биз ошол калың куртканы көрүп, өзүбүз тандап туруп, анан түстөрүн өзүңө танда балам деп тандой койсок болот. Биздин карамагыбыздын үстүндө эркиндик беришибиз керек да. Эркиндик бергенде, мисалы, носкилерди коюп каалаганыңды кий деп, ушундай эркиндиктерди беришибиз керек да кичинекей балагачы. Анан биздикилер көбүнчө балага эркиндик беребиз, современный тарбиялайбыз деп эле туура эмес жакка кетип калып атышат да. Туура айтасыздар. Анан балам баш бербей калды деп арызданышат кайта кийин. Өтө көп кездештирилет мындай абалдарчы азыркы учурда. Анан өтө эркине койгондон дагы кээ бир учурда өтө аны мисалы кадырын түшүп, баркын түшүрүп салган учурлар дагы болот. Андай учурда дагы эмне кылыш керек ата-эне? Ошол боюнча кыскача айтып өтсөңүз. Кадырын кандай дейсиз? Мындайча айтканда, жанагы сенин колуңдан келбейт, сен мындайсың, сен муну кыла албайсың деген сыяктуу бир агрессивдүү сөздөр менен айткан ата-энелер көп да. Ооба, сенин колуңдан келбейсиң, сен аны кыла албайсың деп биз айта берген болсок, анда бала өзүнө ишеними жок, өзүн өзү баалабаган, жашоодон ордун таба албаган бала болуп калышы мүмкүн да. Биз бир ишти туура эмес кылып койсо дагы бала сен акылың жок, сен колуңан келбейт деп айтпай, балам сен жакшы көрөм, сен ушул мисалы кружканы сындырып койгон болсо, сен ушул кружканы сындырып койгонуң жаман болду, мага жаккан жок ушу кружканы сындырып койгону. Сен өзүң жакшы эле баласың дегендей урушушубуз керек да. Биз кружканы сындырып койгондо эле баланын өзүнүн жеке инсандыгына тийиш урушуп баштайбыз. Сен жамансың, колуңан эбиң жок, сындырасың деген сыяктуу баланын өзүнө асылып баштайбыз да. Демек, мен ойлоп атам, ушул абалда деле бала ушул үч бурчтукта жабырлануучуга келип калат да. Ооба, апалар деле ушул үч бурчтуктун ичине баласы менен киришет, башкарат, анан бала жабырланат, анан бала кайта агрессорлукту көрсөтөт дегендей ушундай айланып да жүрө бериши мүмкүн да. Өтө актуалдуу. Ал эми диндин негизинде тарбияланган балдарыбыздан тынчсызданбай эле койсок болобу, жаман ишке барбайт деп. Мен ойлойм, биздин динибизде эч кандай ката жок деп ойлойм. Анткени баарыбыз эле түшүнүп турабыз, баарыбыз эле ислам алкагында жүргөн баягы өзүбүздүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кандай десем, артынан кетип аткан адамдарбыз десем болот. Мен ойлойм, бардыгы тескерисинче, наоборот, сонун түз, укмуш, туура жолдо жүрөт деген бир чоң мындай ишенем да мен өзүм лично. Мен башкаларды айта албайм, мен өзүм жөнүндө эле айта алам да. Башкача айтканда, ал жерден мен эч кандай каталарды көргөн жокмун. Кандай гана психологиянын алкактарына тиешелүү кылып баягы салыштырсаң деле, баары бир деле биздин динде бардыгы жазылган. Бардыгы так айтылган, бардыгы так даана көрсөтүлгөн, жада калса. Ошо хадистерден деле окусак, даже туура эмес баягы ооп кеткен балдар динге келгенде оңолуп кеткендер канча да, мисалы үчүнчү. Бул кандай деген сонун көрүнүш да, кандай деген мындай мындай сөз жетпейт да мага буну айтышкачы, чындыгында. Рахмат. Сиздин айткандарыңызга мен дагы толук түрдө кошулам. Ооба, анан ошо кичине кошумчалай кетейин. Дин жөнүндө динди жакшы билбей эле кичине бир жерин угуп алып эле үй бүлөсүн кыйнап койгондор бар да. Көп айымдар жазып калат. Эми ал күйөөсү толук динден илими жок болушу мүмкүн да, кичине бир сөз угуп алышы мүмкүн. Үй бүлөсүнө нан, иштик алып бербей эле даватка кетип калат. Кудайдан сурап отура бергиле деп, мындай биз ачкабыз, бир жумадан бери иштикке жей элекпиз депчи. Алар эми туура эмес. Динибизде ката жок, албетте аны тереңирээк түшүнүп, үйрөнүп туруп анан кийин мындай үй бүлөсүн жакшылап караш керек. Үй бүлөсүн антип ачка койгула деген жери жок да, сурап отуруп.
Анан көп үй бүлөлөр ошо кичине жерин окуп алып эле туура эмес балдарын, аялдарын көп кыйнап коюп атышат да. Ушундай каттар көбүнө келип турат. Чын чала молду дин бузар деп да Ооба, айтып коебуз. Туура. Чоң устаздын канчалаган ушул боюнча өзүнүн сабактары дагы бар. Эми элестет баласы менен апа ачка отурат үйдөчү. Ооба да. Бул өтө чоң жаңылыштык. Өтө чоң жаңылыштык да. Ушул маселеде дагы негизи жакшылап Туура жеткизиш керек, туура үйрөнүш керек. Туура мындай токтотпой үйрөнүш керек. Ошон бизде айтылат го, кабырга чейин билим ал депчи. Анткени билим токтобойт да. Билимди дайыма алып турсаң, ошондо гана сен туура жолдо жүрө аласың. Ошондо гана сен өзүңдү кармана аласың. Ошондо гана сен ооп кетпейсиң, бир жака мындай кыйшыйып, бир жака мындай туура эмес жака басып кетпейсиң деген сөз да. Көбүрөөк билим алыш керек. Ошо үй бүлөсүн ачка коюп, ал ата кетип калгандан кийин балдары дин боюнча туура эмес көз карашта кетип калышы мүмкүн да. Эми мен кыйналып атам, ачка калып атам, атам болсо андай жүрөт деген сыяктуучу. Ошон үчүн туура билим алыш керек да. Токтотпош керек. Дайыма окуп өзүбүздү өнүктүрүп турушубуз керек, өстүрүп турушубуз керек. Чын бир эле тармактан чектелип калбастан сөзсүз түрдө өстүрүш керек. Сүйүктүү биздин айымдар, убакыт экен, биздин убактыбыз дагы соңундап чыгып баратат. Эмесе ушул теманы бышыктап, анан кийин биздин көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздүн жылуу сөздөрүңүздөрдү айтып өтсөңүздөр. Мен айтып кетет элем, айымдар, угармандар. Биринчиден мындай өзүңөрдүн сезимдериңерди, ойлоруңарды, каалооңорду, баркыңарды же негизи эле ичкиңердеги болгон нерсенин баардыгын чоң адамдай кылып башкаларга жеткизгенди үйрөнгүлө. Ошол эң чоң биздин азыркы учурдагы көйгөй деп эсептейм да. Биздин ата эне деле мисалы үчүн айта албайт экенде, мен сени жакшы көрөм деп урушуп, кийбейсиң шапкаңды, эмне башың жокпу деген мисалы үчүн сөздөрдү колдонбой, мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм, мен сага аябай багы переживаю, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн сени жылуу кийинсин деп атам деген жөнөкөй чоң адамдын сөздөрү менен колдонуп жашайлычы. Ошондо биз оңолот элек да, бир жакшы жакка. Биз ансыз деле сонун оңолуп келатабыз. Альхамдулилля бардыгына. Баарыңарды жакшы көрөм, баарыңарга ийгилик, баарыңарга эки дүйнө бакыт таалай каалайм. Рахмат, Венера эже. Рана эже. Биз көбүнчө адамдар элди алдабаш керек, чынчыл болуш керек деп жалган сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Биз бирок өзүбүзгө жалган сүйлөйбүз, өзүбүздү көп учурда алдайбыз. Ошо өзүбүздү да алдабайлы, өзүбүзгө чынчыл болойлу. Биринчиден баардык кыргыз элиме тынчтык, ден соолукта болсун, ар бири үй бүлөсү менен аман болсун, бактылуу болсун, эки дүйнө бактылуу болсун. Чоң рахмат. Сиздерге дагы ушул эфирге келип, убактыңыздарды бөлүп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу көрөрмандар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.